5 жыл окудум. Балдар музыкалык мектебинде Көк Жаңак шаарындагы. Ал жерден 5 классты бүтүп, ошондо мектепте да 8 классты бүткөн элем. Анан ошко тапшырам деп анан муз училищага даярдана баштадым. 8-ди бүтүп анан муз училищага келем деп анан. Тилекке каршы 8-ди бүтүп мектепте калып калдым. Бияка жөнөтүшпөй койду да. Али кичинекейсиң деп. Ошондон кийин 10-ду бүтүп, анан кайра эле ошко келип, мамлекеттик Ош университетинде, музыкальный факультетинде ушул жерге келип тапшырып, дагы өтпөй калып, анан кийин армияга кетип калгам да. Аскерден келип, анан дагы эле ошо ушул тармакка өзүмдүн баягы талант болгондон тартат экен да. Ошондон кийин мектепке ишке кирип, маданият техникум, Жалал Абад маданият техникумунда ошентип 3 жыл билим алып, режиссура бөлүмүн бүтүрдүм да. Мен эң алгачкы ошо бала кезимдеги чыгарма, бул мен үйрөнгөн Көк жылкы аяк деген ырды абдан жакшы көрчү элем. Ошону анан кийин ушул кичинекей аккордеондо ойноп жүрүп, атам, апам үйрөтүп, ошону ойноп баштагам да. Ошону анда ойноп берейин да силерге. Мен ошол кичинекей мен аккордеондорду ойногондорун, ырдагандарын телевизордон көрүп суктанчумун да. Мен да ушинтип ойносом, ушинтип ырдасам деген максат койгон элем. Анан ошентип ошол ойлорум, максаттарым аз да болсо дагы өзүнүн немесин берди. Себеп дегенде музыкалык мектепте окуп атканда ошол агайларды, эжекелерди көрүп, мен да ушинтип музыкадан сабак берип, балдарды ушинтип үйрөтсөм экен деген максатым бар эле да, оюм бар эле. Ошол ойго жеттим деп ойлойм. Раз, два. Иштен келгенде дагы, кайыр жерде жүргөнгө дагы ушу музыканы кичине болсо дагы баягы өзүңө керектүү, өзүңө жаккан музыкаларды уксаң, жүрөгүң сергип дем аласың да. Коштор элдин мукамду батына албай, үнсүз тессиз кысылат эт жүрөгү. Кимсиндеги бейтаны күндүр түндү сагынычтан буусадан алсыраган. Жок менин укум келет башкача үндү, жазгырбас жарыгына ишеничтүү. Жок мени сезгим келип дүйнөдөгү сагынычты саргайбас албут күчү, албут күчү, албут күчү, албут күчү. Эрмек бизге чейин Көк Жаңакта музыкальный школдо мугалим болуп, андан кийин директор болуп иштеп келген, жакшы тааныйм. Анан кийин үй бүлөлүк шартына жараша Ошко келген экен. Анан угуп мен жумушка чакырып 1 жыл иштеп койду. Мына 1 жылдын ичинде коллективге тез эле аралашып кетти да. Биздин мектепте күчтүү мугалим гана кармалбаса, баягы күчсүз мугалимдер өзү эле сейрилип түшүп калат. Себеби мугалимдер күчтүү, баардык консерваторский образованиясы менен. Анан 1 жылдын ичинде аябай эмгекчилдигин, эмгегин сүйгөндүгүн, балдар менен аябай жакшы иштегендигин,
көрсөтө алды. Бул жерде иштегениме 1 жыл болуп калды. Буга чейин Жалал Абадта Жаңы шаарында музыкалык мектепте иштегем. Анан мектепти окуп атканда эле, 1-класста окуп атканда эле келишет балдарчы. Алар эми бир аз кыйналып калышат, себеби дегенде алар тамга тааныбаса. Анан ошондуктан 2-класстан баштап уже мектепке үйрөнүп баштагандан кийин бул жакка келсе, ошондо өзгөчтүрүп кетет да. Анан кийин 3-класстан баштап алабыз. Пианисттер болсо 2-класстан болсо боло берет, себеби алар отуруп ойношот да. Анан аккордеонду көтөрүп, мындай неме болгондор 3-класстан, 4-класстан туура келип калат да. Бул жерде музыкалык мектепте только үйрөтөт. Классика да бизде. Бүт нота додон баштап сиге чейин 7 нотаны ошону аспапта үйрөнүш керек. Анан ырдоо бул жерде эми ал өзүңө ар бир баланын өзүнүн жөндөмүнө карата да. Анан кээ биркилер айтат, ушул нота менен мага үйрөтүп коюңчу, мен ырдайт элем дегендер болуп калат да. Анан аларга дагы ошо өзүнө ыңгайлаштырып, ноталарды жазып, кыргызча нота, орусча болсо орусча, ошентип үйрөтөбүз да. Анан мен айтам, мен деле окуучуларымна быйыл 1-класстарды, жалаң 1-класстарды алдым эле. Алар деле мына шыгыбарлар үйрөнөм, ырдайынчы дейт да. Анан мен айтам, быйылча коет тур, 1-класста сен бүт ноталарды өзгөчтүрүп ал. Ноталарды үйрөнүп, кандай ойнош керек, кандай отуруш керек, аккордеонду кандай кайырмаш керек. Ошолорду үйрөнүп алсаң, 2-класстан баштап анан кийин ошол сага кызыккан ырларды анан нотага салып, только нота менен ойнойбуз да. Ошентип анан өзгөчтүрөбүз деп. Ошол балдарды ошого тартыш керек да, кызыктырыш керек. И звук. Мен атым Байхан. Мен 10 жаштамын. Сентябрда аккордеонго келип жакшы ойнодум. Мен агайым аты Эрмек агай. Ошо агай мени үйрөттү. 1-жылы спец боюнча гана сабактар болот. Спец боюнча, анан кийин кааласа дагы кошумча сабак хорго кириши мүмкүн. Аккордеон спец боюнча, анан кийин теория музыка деген сабак кирет. Ага обязательно катышыш керек, себеби дегенде нотаны ошол сольфеджио сабагында нота жаздырат. Ошонун размерлери, дирижирование кандай өтөт. Бүт теория боюнча ошол жерде өтөт. А бизде болсо спец боюнча биз ошол билим алган теориясына карата аккордеонду сабак алып, ноталарды ошол аккордеонго салып, ошентип үйрөтөбүз да. Колуңду эмнеге тийгизбейсиң болуп турбу? Тегерек болот. Анан бир так ачасың, бир октава, 2 октава келет гана мекти жабасың, да? Кана. Баягы белгилүү болгон биздин кыргызыбыздын белгилүү атактуу композитор, оончу, аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун ырларын көбүнчө азыр бүт биздин классикага кирип кетти да. Ошол оондорун азыр ноталары деле чыгып калган. Ошолорду үйрөткөнгө аракет кылып атабыз, себеби өзүбүз да үйрөнүп атабыз ошону. Менде ошо 11 окуучу болсо, 11ден ошо бир окуучум орус бала. Ал да кызыгып, үйүндө атасы дагы ошо маалында үйрөнө албай калган экен да. Анан балам үйрөтөм деп, үйүндө баяны дагы бар экен, синтезатор дагы бар экен. Анан
ушинтип кече өткөн жылы сентябрдан алып келген. Анан ушинтип аны менен тил табышып эң жакшы болгон бул Түгөлбай Казаковдун Түнкү деген ыры. Бул ырды мен музыкалык мектепте окуп атканда үйрөнгөнмүн. Ошондо мен музыкалык мектепте бир 4-ч класс болсом керек эле. Мектепте 6-7 класс элем да. Ошондо анан отуруп үйрөнүп атсам, анан атам кирип калып, атама да жакшы экен да көрсө. Кайсырды деп, анан ушул мага ырдагы жагат эле. Ушуну жакшылап үйрөнө бер, анан кийин мага ырдап бересиң деп айтып калат эле да. Анан үйдө отуруп мейман келгенде дагы ушинтип стульчикти коюп коет дагы, анан айтат эле: "Балам, баягы ырдап берчи, мен жакшы көргөн" деп калат эле. Кайсы десем, Түгөлбай Казаков деп. Ошо ырдап берейин анда. Тыңшап селейип үн катпастан бирилдеткен кусалы добушуңду чертким келди менин да ушул күнү бирок коркум албаймын комузумду. Жок менин укум келбейт башкача үндү, жазгырбас жаргына ишеничтүү. Жок менин сезгим келип дүйнөдөгү сагынычты саргайбас албут күчү. Мен ата-энем музыкага жакын кишилер эле. Атам илгериден эле баян ойночу да. Ал да музыкалык мектепте окуган экен. Ошондо үйдө баян бар эле, баяндарды кызыгып, кармалап ойногум келип ойнойт элем. Анан апам экөө жаш кездеринде ырдап, ошондой конкурстарга, немелерге катышып ырдап жүргөн экен да. Ошо апаман калган немеде. Ошентип бир музыкага ошол үй бүлөбүздө дагы 5 тууган болсок бар эле ошо музыка аспаптын бирөөсүн болсо дагы билишет да. Бирөөсү аккордеон билсе, бирөөсү комуз, бирөөсү гитара дегендей. Ошентип таланттар үй бүлөсүндө төрөлүп калган да.